Саламатсыздарбы. Эмесе Геошондо программасы. Жогорку кеңеш бүгүн өзгөчө абал тартибин мөөнөтүн узартуу тууралуу президент Жээнбековдун жарлыгын бекитти. Бир гана депутат каршы чыкты. Ал тартип Бишкек, Ош жана Жалал Абад шаарлары менен Ат Башы районунда 10 майга чейин күчүндө калды. Башка аймактардагы көп адам чогулган иш-чаралар менен ири шаарлар ортосунда катнашты чектөө тартиби калтырылды. Жогорку кеңеш бул жобону четке кага албайт болчу. Анткени ал 28 апрелде Коопсуздук кеңешинде кабыл алынган. Парламент спикери болсо ал кеңешке мүчө. Жыйында ошол карантиндик чектөөлөр тууралуу ал чечимди республикалык штабдагы кандидатурада демилгелеген. Аны менен катар өлкөдө негизги мамлекеттик органдар арасынан Коопсуздук кеңеши өзгөчө турганы дагы улам айкын болууда. Ошол эле 28 апрелдеги жыйында эртеңден тартып экономикалык ишкердикти тепкич менен жандандыруу чечилди. Алгач өндүрүш жана курулуш менен унаа оңдоо тармактары иштей баштайт. Соода кылуу болсо дүң соода менен интернет дүкөндөрдөн башталат. Тейлөө тармагында алгачкылардан болуп нотариустар менен чачтараштар ишке кирет. Аны менен байланыштуу пропуск берүү иштери да кызыйт. Өзгөчө суроо пайда болгону аз убакытта тез арада кандайча жол менен ушул ишканалардын баарын керектүү уруксат берүүчү пропусклар менен камсыздоо маселеси туруп атат. Баарыбызга маалым болгондой бул абдан керектүү бүт ишкерлерге, жумушуна кире турган ишкерлерге. Аз убакыттын ичинде керектөөчү пропускалар менен баарын камсыз кылыш керек. 11 майдан тартып болсо кар жана тиричилик тейлөө кызматтары жандана баштайт. Курулуш материалдары менен унаа шаймандар жана тигүү тармагы үчүн керектүү нерселерди саткан дүкөндөр ишке кирет, бирок унаа базарлары ачылбайт. Шаардагы коомдук унаада жүрө баштайт, бирок маршруткалар ишке чыкпайт. Кийинки тепкичте 20 майдан тартып мончо жана акча алмаштыруу сыяктуу ишканалар ачылат. Мы смотрели, насколько тиги же бул ишкерди канчалык көп элдин чогулушуна жол берет, катнаштар канчалык таза болот жана санитардык нормалар сакталат дегенди карадык. Бул биринчи критерий. Экинчиси экономикалык жактан канчалык керек дегенди. Өзгөчө абал тартиби киргизилген 26 марттан бери тамак аш чыгарган жана айыл чарба ишканалары. Андан тышкары саламаттык сактоо, дары-дармек жана дегеле медицина менен байланышкан ишкананын баары өз ишин улантып жатты. Медикаментами, все, что связано с медициной. Европа мамлекеттеринде дагы карантин тартиби акырындап жумшара баштады. Бирок акыркы апталарда экономикага тийген зыян эбегейсиз деп бааланууда. Мамлекеттик колдоо болбосо ири авиакомпаниялар менен мейманкана тармактары да кудуретсиз болуп чыгышы ыктымал. Өзгөчө зыян 27 миллион адам иштеген туристтик тармакка тийүүдө. Ал болсо евро биримдиктин ички дүң өндүрүмүнүн 10%-ын берип келген. Дүйнө жүзүндө туристтик тармак 275-400 миллиард евро жоготот. Европа мамлекеттеринде ресторандар менен мейманканалар кирешесинин жарымын, авиакомпаниялар болсо 90%-ын, туроператорлор менен туристтик агенттиктер кирешесинин 70%-ын жоготот. Tour operators and other travel agencies. Италияда мисал үчүн негизги өндүрүш жана курулуш компаниялары менен дүң соодага 4 майдан тартып уруксат берилет. Ресторандар да ачылат, бирок алар азырынча жасаган тамагын сыртка гана сата алат. Калк болсо жакын туугандары менен жолукканга уруксат алат, ошондо да бир провинциянын чегинен чыкпаш керек. Ал эми достору же башка тааныштары менен азырынча жолуга албайт эч ким. Той топурларга уруксат жок. Тартип жеңилдегенде ким кайда кааласа бара албайт. Туугандарыңарга барып жолукса болот. Бирок тааныштар менен досторуңарга бара албайсыңар. Эч кандай той же кече деген болбош керек. Эң жакын гана адамдарыңарга бара аласыңар. Европадагы тартип ошентип Кыргызстандыкынан өтө катуу. Ошондо саламат алыңыздар.